Ош мамлекеттик университетинде филология илимдеринин кандидаты, доцент, билим берүүнүн мыктысы Нурмамат Турганбаевдин 60 жылдык мааракесине арналган илимий чыгармачылык кечи уюштурулду. Мааракеге жогорку окуу жайлардын илимпоз аалымдары, Казакстан, Өзбекстандын, Кыргызстандагы элчилери, шакирттери, университеттин профессордук окутуучулук курамы жана студенттер катышты. Нүкем экөөбүз мындан 37 жыл мурун таанышканбыз. Кыргыздардын бир мындай сөзү бар го. Биттейинен бириккен деген салыштырса бар да, ошо биз биттей кезибизден бириккенбиз. Мына ошондон бери дос болуп келе жатабыз, чогуу окудук, андан кийин мына 32 жылдан бери чогуу иштеп келе жатабыз. Эмне үчүн мындай достук узакка созулат? Эгер ошол достор бири-бирине карасанабаса, бири-бирине жардам берсе, кыйын учурда бири-бирине колун суна турган болсо, ошондой учурда достук түбөлүк болот да. 1981 жылы 10 классты Сары Бий орто мектебинен бүтүрүп, алгач иш-чара Турганбаевдин бейнесин чагылдырган тасма менен башталды. Мунун ректору Кудайберди Кожобеков маареке ээсин куттуктады. Алдыга дагы кандай пландарды койсоңуз, ошонун баардыгы ишке ашсын. Ал эми биз ушул сиздин кесиптеш катары, жамаатыңыз катары баардыгыбыз ошого ортоктош болуп, колдон кесе кол кабыш кылып жүрө берели. Жалпы жамаатыбызда дайым ушундай жакшылыктар болсун, урматтуу кесиптештер. Кечеде Нурмамат Турганбаевдин бирге иштеген кесиптештери, шакирттери өрнөктүү өмүрү, чыгармачылык ишмердүүлүгү жөнүндө ойлорду айтып, куттуктоолорду жолдошту. Нурмамат ошол эле учурда абдан мындай бир илим жаатында да бир топ эмгектерди жаратты. Мисалы мына салыштырма кыргыз өзбек тилдеринин салыштырма грамматикасы боюнча, морфология боюнча бир топ эмгектерди жазып жарыкка чыгарды. Аккордеондун коштоосунда обондуу ырлар аткарылып, студенттердин куттуктоолору жаңырды. Нурмамат Турганбаев кыргыз тил илимин изилдөөгө салымын кошуп келе жаткан окумуштуу катары белгилүү. Ал 3 окуу куралдын, 1 илимий монографиянын жана 60тан ашуун илимий макалалардын автору. Турганбаев Ошмуда окутуучу, улдук окутуучу, доценттик кызматтарда эмгектенген. Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин деканы кызматын аркалаган. Учурда филология жана маданият аралык коммуникация институтунда тил илими боюнча студенттерге билим берүүдө. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Филфакта кем окуучу студент бар сандаган, айрымдын башы чыкпайт китептен, айрымын 3 барак лекция жазып